Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду кылып келген ишин ар дайым жыйынтыктаганга аракет кылат. Ошондой эле фонддун ден соолук багыты боюнча алгылыктуу иштерди аткарууда. Мисал алсак, мындан 1,5 ай мурун фонддун арты менен оор абалда Кубанычбек Үмөтов аттуу мекендешибиз Инже жергесине боорун алмаштырууга кеткен. Төшөктөн тура албай калып, жашоого болгон үмүтү үзүлүп калган Кубанычбек мырза бүгүн ийгиликтүү операциядан чыгып, өз ыраазычылыгын кайрымдуу мекендештерге билдирүүдө. Assalamu alaikum кыргыз элим. Мен Кыргызстандан ишим көп ушул оору менен келгем. Азыркы убакта больницадан чыктык, врачтары операция ийгиликтүү өттү. 20 күн дегенден кийин операция кылды. Азыр гостиницада жатабыз. Эми врачтардын айтуусу боюнча периодчигиз айтат. Ошо боюнча Кудайым буйруса, Кудайым насиптаса Кыргызстаныбыз мекенибизге барып калабыз. Операция ийгиликтүү өттү. Боорун алмаштырууда донор болом деген жарандар туура эмес түшүнүп, майып болуп калам деген ой эл ичинде жок эмес. Бирок мындай ой туура эмес. Боорду алмаштырууда донор болгон жаранга эч кандай коркунуч болбойт. Бул тууралуу Кубанычбек мырзанын донор болгон бир тууган карындашы айтып берди. Мастарбы, мен агама донор болуп келгем. Эч кандай деле жаман эч нерсеси жок. Только өзүң сабырдуу болуң керек экен, эч кандай жаман ойдон алыс болушуң керек экен. 15 күн болуп калды чыкканыма. Жакшы эле, мен Кудайга шүгүр. Бардыгы жакшы, оюндагыдай болуп күндөн күнгө өз ордума келатам. Жакшы, эч кандай деле коркунуч жок, эч кандай деле. Энди бардыгы эле жан коркот го, операциянын сүрү бар го. Жок, мен корккон деле жокмун. Боорум бир тууганым үчүн Кудайга бала чакамдын бардыгын аманат коюп, коркпой эле келип бердим. Мынакей өзүм деле жашым 47-ге келди. Жашынакай эле эч кандай коркунуч деле жок болду менде. Корккон жокмун. Только сабырдуу болуу керек экен, адам өзүң кармашың керек экен. Сен коркуп турсаң, ооруп турган бир тууганың кантип сен көңүлүн көтөрө аласың? Кайдагы чөктүрүп жүрөсүң? Эч кандай эчтеке сыр бербедим, бардыгы ичимде болду. Бардыгы жакшы. Андай деле инвалид деген эчтеке жок. Өзүмө келатам акындык менен. Жакшымын. Мына бүгүн 15-16 күн болуп отуруп, жакшымын, өзүм туруп, өзүм басып, өзүм жатып, кадимкидей мурунку акыбалыма келе жатырмын. Күн түндебей мээримдерин төгүп, тун уйкуларын биз үчүн бөлүп караган адамдарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Абдан ичим жылып ушуларга көңүлүм толуп, алкышымды айтып кетип баратам. Жакшы, шүгүр. Али дагы кетелекпиз, бу жерде өздөрүн агам аман эсен жакшы алда жаныбызга келсе, бүгүн эртең келет деп отуруп, Кудай буйруса. Барып эртең чыгып, мынакей жакшы деген күнү Кудай буйруса, мекеним Кыргызстанга Кудай насип кылсын. Азамат, аты Азамат дегендей эле жигит. Айсалкын эже, рахмат ушуларга. Жол көрсөтүп, ушинтип бизди ушул жака алып келип, ушинтип бизде бир адамдын өмүрүн мен боорумду берип отурсам, алар бизге салымын кошуп отурат. Рахмат аларга да көп-көп. Рахматтан башка, Алладан кайсын дегенден башка дагы толтура жакшы сөздөр бар. Ошо жакшы тилектердин баары кабыл болсун. Канча деген адамдар алкышын айтып отур. Операцияга киргизип аткан күнү бир күн алдын дайындайт экен. Бүгүн дайындашты. Киргизип операция болгондо анда деле өзүмдү көп коркуу сезим кылып неткен жокмун.
бир Кудайды эле Кудайдан гана тилек кылдым. Ошо менен операцияга кирдим. Калган чыкканда эсиме келгенде гана билем. Жакшы. Ошол жаткандан 10 күн карады. Алакандарына салып карап, ошо алакандарына салып чыгарышты. 10 күн бою. Эч кандай ушундай жүрөктөрү таза, ушунчалык жакшы адамдар экен. Менин мээримге адам бетер мээрим кошушту. Мындай жыйынтыктар Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду баштаган ишин аягына чыгарат дегенден кабар берет. Биздин кылган ар бир ишибиз кайрымдуу мекендештер. Бул видеону көрүп жаткан сиздердин колдооңуздар менен ишке ашат. Андыктан бизге эмес, сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.